Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Bir bölüm, суукта калган табышмак. Ошол күнү асман өзгөчө түнөрүп, ызгаардуу шамал чүйүрүүнүн ачык талаларын айоосу согуп жатты. Бакыт эски Мерседес кичи автобусу менен акыркы каттамдан кайтып келе жаткан. Жолдо жүргүнчө дээрлик жок болгону мотордун бир калыптагы күрүлдөгөнү жана терезеге тийген кар аралаш жаңгырдын дабышы гана угулат. Ал чарчаган эле. Көзүнө уйку тыгылып, үйүнө, жылуу төшөгүнө тезирээк жетүүнү гана самап жатты. Бирок айылдын кире беришиндеги эски, кароосуз калган аялдаманын жанынан өтүп бара жатып, көзүнө бир нерсе чагылыша кетти. Алгач ал бирөө таштап кеткен таштанды го деп ойлоп, ылдамдыгын азайткан жок. Бирок кандайдыр бир ички туюму, балким, көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы, балким, аталык инстинкти аны тактоого мажбур кылды. Бакыт унаасын жолдун четине тактатып, фараларын өчүрбөй сыртка чыкты. Шамал бетине муздак камчыдай тийди. Аялдаманын бурчунда эски бетон дубалдын түбүндө бир түйүнчөк жатты. Ал жакындаган сайын жүрөгү титиреп, деми кысыла баштады. Түйүнчөктүн ичинен алсыз, титиреген үн чыгып жатты. «О, Кудай, бул эмне?» деп шыбырады Бакыт. Түйүнчөктү ачканда, анын ичинде калың жуурканга оролгон болжол менен бир жашар наристе жаткан экен. Баланын бети сууктан көгөрүп, көздөрү жашка толуп, бирок ыйлаганга да алы келбей калгандай алсыз эле. Анын кичинекей колунда бүктөлгөн кагаз кыстырылып туруптур. Бакыттын колу титиреп кагазды алды. Анда шашылыш жазылган бир гана сүйлөм бар эле, аны сактап калыңыз. Ал сенин каның. Бул сөздөр Бакытты чагылган ургандай кылды. Менин каным. Кантип? Менин жалгыз уулум 10 жыл мурда чет өлкөгө кетип, дайынсыз жоголбоду беле деген суроолор мээсинде чагылгандай жарк этти. Бирок азыр ойлонууга убакыт жок болчу. Наристе тоңуп бараткан. Ал баланы кучагына кысып, унаасынын жылуулугуна алып келди. Баланын жыты бул тааныш жыт эле. Үйүнө жеткенче Бакыттын ою оңго, санаасы санга бөлүндү. Аял Айгүл экөө 20 жылдан бери бирге түтүн булатып келишет. Алардын жашоосундагы эң чоң күйүт жалгыз уулу Арсендин дайынсыз кеткени эле. Эми бул бала ким? Ошол каттагы сөздөр чындыкпы? Үйгө жеткенде саат түнкү 2 болуп калган. Дарбазаны ачып, унааны кароого киргизди. Айгүл терезеден жарыкты көрүп, дароо сыртка чыкты. Күйөөсүнүн колундагы түйүнчөктү көргөндө, анын өңү кубарып кетти. Бакыт, бул эмне? Бул кимдин баласы? деп сурады ал үнү титиреп. Аялдамадан таптым, Айгүл, мына, бул катты окуучу. Айгүл катты окуп жатып, буттары бошуп, жерге отуруп кала жаздады. Ал баланы Бакыттын колунан алып, үйгө чуркап кирди. Наристин чечиндирип, жылуу сууга салып, тамак берип, ага энелик мээриймен төгө баштады. Бала акырындап өзүнө келип, Айгүлдүн кучагында уктап калды. Бакыттын ичинде бир нерсе туура эмес экенин сезип жатты. Бул катты ким калтырган? Эмне үчүн аялдамага? Эмне үчүн менин маршрутумду билишет? Ал сыртка чыгып, унаасын кайрадан текшерүүнү чечти. Балким дагы бир нерсе калып калгандыр. Ал кароодо унаасына барып, ичин кылдат карап чыкты. Эч нерсе жок. Бирок ал кайра үйгө кирип келе жатып, босогодо туруп калды. Үйдүн ичинен бейтааныш бирөөнүн шыбыраган үнү жана Айгүлдүн өксүп ыйлаганы угулду. Бакыт босогодо катып калды. Ал көргөн нерсе анын бүткүл жашоосун астын үстүн кыла турган эле. Төрдөгү диванда аялы Айгүл тизелеп отуруп, колундагы эски сүрөттү карап ыйлап жаткан. Ал эми анын жанында көлүгөдө 10 жыл мурда өлдүгү эсептелген уулу Арсендин кепкеп кийген, жүзү тырыкка толгон карааны турат эле. Арсен акырын сүйлөдү. Ата, мени кечирбеңиз. Бирок бул баланы менден башка эч ким куткара алмак эмес. Алар артымда, ата. Алар келе жатышат. Бакыттын деми ичине түшүп, жүрөгү кабынан чыга тургандай сокту.
Сыртта болсо дарбазанын алдына кара түстөгү 3 унаа келип тактады. Жарыктар өчтү. Түн ичиндеги тынчтыкты куралдын актолганундагы темирдин үнү гана бузду. 2 бөлүм. Түн ичиндеги куугунту. Бакыттын буттары жерге жабышып калгандай казголо албай турду. Анын көз алдында 10 жыл мурда жоголгон, өлү тирүүсү белгисиз болгон жалгыз уулу Арсен турат эле. Бирок бул ал эстеп калган жаш, шок, көздөрү жанып турган Арсен эмес болчу. Анын алдында турпаттуу, ийиндери кенен, бирок жүзү жашоонун оор соккуларынан катып калган. Сол көзүнүн эгине чейин терең тырыгы бар. Көз карашы муздак адам турган. Арсен, балам. Бакыттын үнү араң чыкты. Арсен атасына тике карай албай, башын ийкеди. Анын колунда тапанча бар эле, бирок аны атасына эмес, сыртты карап, сак туруу үчүн кармап турган. Ата азыр кучакташып суроо бере турган у Бакыт эмес. Тигил наристи менин уулум. Сиздин небереңиз. Анын аты Алан, анын энесин өлтүрүп кетишти. Эми кезек бизде. Айгүл баланы кучагына кысып бурчка такалды. Анын көзүнөн аккан жаш баланын бетине тамып жатты. Энелик инстинкти аны коркунучтан жогору койду. Ал Арсендин тирүү көлгенине ишенбей, ошол эле учурда өлүмдүн жытын сезип турду. Сырттагы кара унаалардын фаралары өчүп, айлананы өлүмдөй тынчтык каптат. Бирок бул тынчтык алдамчы эле. Бак терезенин пардасын акырын ачып карат. Кароонун четинде 3-4 караан дубалдан секирип түшүп жатканын көрдү. Алардын кыймылы так аскердик тартипте экени көрүнүп турду. Бакыт, деп кыйкырды Айгүл, эмне кылабыз? Баланы кайда катабыз? Арсен атасына карап. Ата, сиз бул аймакты, тоо жолдорун баарынан жакшы билесиз. Менин унаамды алар таап алышты. Сиздин мерседесиңиз менен качышыбыз керек. Алар мени гана издеп жатышат деп ойлодум, бирок алар баланы да жок кылгысы келет. Анткени Алан ошол чоң кылмыштуу топтун мураскери болуп калышы мүмкүн. Бакыттын ичиндеги коркуу сезими капсынан өчүп, анын ордун чечкиндүүлүк басты. Ал жөнөкөй айдоочу болсо да, өз үй бүлөсүн көргөө үчүн баарына даяр эле. Арсен, кароонун арткы тарабында эски темир дарбаза бар, ал түз эле Коктууга чыгат. Айгүл баланы калың ороп, эң керектүү нерселерди гана ал. Биз бул жерден азыр чыгып кетпесек, эртең менен эч кимибиз тирүү калбайбыз, деди Бакыт үнүн катаал чыгарып. Дал ошол учурда үйдүн кире бериш эшиги катуу соккудан калдырап кетти. Биринчи ок жаңырып, терезенин айнеги талкаланды. Арсен дароо жерге жатып жооп кайтара баштады. Октун үндөрү тынч айылдын түнүн жарып жиберди. Качкыла, деп кыйкырды Арсен. Бакыт аялын жана небересин колтуктап, үйдүн арткы эшиги аркылуу кароого чыкты. Алар караңгылыкты паналап бактардын арасы менен Мерседеске жетишти. Бакыт моторду от алдырганда, ал адаттагыдан катуураак күрүлдөгөндөй сезилди. Ал жарыкты күйгүзбөй, эски жол менен Коктууну көздөй айдат. Арсен акыркы угун атып, секирип унаага түштү. Анын ийининен кан агып жатканын Бакыт күзгүдөн көрүп калды. Жарадар болдуңбу? Деп сурады атасы. Бул эч нерсе эмес. Айдаңыз, ата. Алар азыр артыбыздан түшүшөт. Алардын жол тандабастары тез, бирок бул тар жолдорду алар билишпейт. Бакыт газды аябай басты. Эски унаа титиреп таштарды чачыратып, тоо боорундагы кууш жол менен үйдү көздөй умтулду. Артынан эки унаанын жарыгы көрүндү. Алар кууп жетип калышты. Бакыттын мээсинде бир гана план бар эле, аюу-төр ашуусу. Ал жерде жол ушунчалык кууш, бир эле ката өлүмгө алып келет. Бирок ал жерде гана аларды адаштырып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар болчу. Айгүл, баланы бекем карма, деди Бакыт. Унаа кескен бурулуштардан өтүп жатты. Артындагы куугунчулар ок чыгара башташты. Октордун бири арткы айнекти тешип өттү. Айгүл баланын үстүнө жатып, ичинен сүрөөлөрдү угуп жатты.
Бир маалда Бакыт унааны кескин токтотуп, жарыкты күйгүздү. Алардын алдында терең жар жана кулаган чоң таш жолду тосуп калган эле. Бул түйүк жол болчу. Артындагы унаалар жакындап келип, аларды курчоого алышты. Унаалардан куралчан, бет кап кийген адамдар түшүштү. Алардын башчысы окшойт, бирөө алдыга чыгып катуу үн менен сүйлөдү. Арсен сенин кача турган жериң калбады. Баланы бер, ошондо ата энеңе тийбейбиз. Болбосо баарыңар ушул жерде каласыңар. Арсен атасына карады. Анын көзүндө өкүнүч бар эле. Ата, мени кечириңиз. Сиздерди бул ишке аралаштырбашым керек эле. Бирок Бакыттын жүзүндө коркуу жок болчу. Ал акырын жылмайып: балам, сен мени жөнөкөй айдоочу деп ойлойсуңбу? Бул жолду мен 30 жылдан бери билем. Бул таш кокусунан кулаган эмес. Бакыт унаанын ичиндеги жашыруун рычагды тартты. Ал жаш кезинде бул жерде контрабандачылар колдонгон эски туннелдин кире беришин билчү. Капсынан таштын жанындагы жер ачылып, унаа төмөн көздөй сыйгаланып кетти. Куугунчулар эмне болгонун түшүнбөй калышты. Алар жардын кырына чуркап келишкенде, төмөндөгү караңгылыктан эч нерсе көрүнбөй калган. Бирок туннелдин ичинде Бакытты жана анын үй бүлөсүн дагы бир коркунуч күтүп турган. Туннелдин аягында аларды кимдир бирөө чырак менен күтүп турганын көрүштү. Ал адам Бакыттын көптөн бери көрү элек эски досу, бирок азыр душманына айланган адам эле. Бакыт басагоодо катып калгандагыдай эле, дагы бир жолу таң калуудан деми кысылды. Сен, деп шыбырады Бакыт, 3 бөлүм, эски жараатта жана тоо астындагы сыр. Туннелдин ичиндеги нымдуу, муздак аба өпкөнү ачыштырат. Дубалдардан тамчылаган суунун үнү кулакка жаңырып, кандайдыр бир коркунучтуу обондой угулат. Алдыда турган караан акырын козголуп, колундагы эски чыракты үйдү көтөрдү. Сары түстөгү алсы жарык анын жүзүн ачыкка чыгарды. Бул Садыр эле. Бакыттын бала кездеги досу, жаш кезинде тоо аралап бирге жүргөн. Бирок 20 жыл мурун бир чоң жаңжалдан кийин тирүү өлүгө айланган адам. Анын сакалы агарып, бетине терең бырыштар түшүптүр, бирок көздөрү мурункудай эле куч жана акылдуу эле. Бакыт, деди Садыр үнү карлыгып, сени бул жерден көрөм деп ойлогон эмесмин. Же тагдыр сени мага кайра алып келдиби, же сенин башыңа түшкөн мүшкүл меникинен да ашып түштүбү? Бакыт унаадан түшүп Садырга жакындады. Арсен болсо тапанчасын даярдап артын карап турду. Айгүл наристени кучагына кысып унаанын ичинде калды. Анын жүрөгү кабынан чыга тургандай согуп жатты. Садыр, сени өлдү деп уктум эле, Бакыттын үнү титиреп чыкты. Эмне үчүн бул жердесиң? Бул туннелди кимден жашырып жүрөсүң? Өлгөнүм чын, Бакыт, бул дүйнө үчүн мен эбак эле жокмун. Бирок бул тоолор мени тирөө сактап калды. Сенин уулуң, Садыр Арсенге карап тактоп калды. Ал өтө чоң аарынын үйгүн түртүп алган окшойт. Артыңардагы куугунчулар жөнөкөй адамдар эмес. Алар Карахандын кан ичерлери. Арсен алдыга кадам таштады. Анын ийининен аккан кан көйнөгүн толугу менен суулап калган эле. Сиз Караханды кайдан билесиз? Деп сурады Арсен шектүү карап. Садыр ачуу жылмайып үстүндөгү эски тонун чечти. Анын көкүрөгүндө Карахандын кылмыштуу тобуна таандык белги, Кашкырдын башынын татуировкасы бар эле. Бирок ал белги терең бычак изи менен чийилген болчу. Мен ал топтун негиздөөчүлөрүнүн бири элем, балам. Бирок алар менин үй бүлөмдү жок кылышканда, мен бул жерге качып келип, алардын көзүнө илинбей жашоону үйрөндүм. Киргиле үйгө. Бул жерде көпкө турууга болбойт. Туннелдин кире беришин мен жаап койдум, бирок алар жардыргыч зат колдонушса, көпкө чыдабайт. Алар туннелдин тереңиндеги асканын ичине салынган чакан, бирок жылуу бөлмөгө киришти. Садыр дароо Айгүлгө карап: келин, баланы мага бер. Анын денеси өтө ысып кетиптир, деди.
Айгүл коркуп турса да, Садырдын көздөрүнөн кандайдыр бир ишенимди көрүп, аланды ага сунду. Садыр наристени алып, анын чекесин колу менен басты. Бул бала. Бул жөнөкөй бала эмес. Анын көздөрү апасынын көздөрү. Заринанын көздөрү, деп шыбырады Садыр. Арсен селт эте түштү. Сиз Заринаны тааныйсызбы? Зарина менин карындашымдын кызы болчу, деди Садыр үшкүрүнүп. Демек, сен менин жээнимдин күйөөсүңбү? Биздин тукумду курут кылууну көздөгөн Карахан эми сенин уулуңду издеп жаткан турбайбы? Анткени бул баланын колунда топтун бардык байлыгы жашырылган санариптик ачкыч бар. Зарина аны баланын кийимине жашырып койгонун мага айткан эле. Бакыт менен Айгүл бири-бирин карашты. Алар жөнөкөй айдоочунун жашоосунун капсынан дүйнөлүк деңгээлдеги кылмыштуу окуянын барборуна түшүп калганын эми гана толук түшүнүштү. Садыр Арсендин жараатын таанып, ага күчтүү чай берди. Ошол учурда туннелдин сыртынан катуу жарылуунун үнү угулду. Жер титиреп, шыптан чаңдар түшө баштады. Келишти, деди Садыр куралын алып. Алар туннелди жардырып жиберишти. Бакыт, сен аялың менен баланы алып, бул жердин экинчи чыгуучу жолу менен кет. Ал жол сени түздөн түз чоңалайдын таулоруна алып чыгат. Ал жерде менин ишенимдүү адамым бар. Ал эми сенчи? Деп сурады Бакыт досунун колун бекем кысып. Мен аларды кармап турам. Жигиттер, мен 20 жылдан бери ушул күндү күткөм. Карахан менен болгон эски карзымды жабууга убакыт келди. Арсен, сен аман калышың керек. Уулум үчүн, Заринанын элеси үчүн. Арсен атасына карады. Анын көзүндө жаш тегеренди. Ата, сиз апамды алып кетиңиз. Мен Садыр аке менен калам. Менин айыман силер өлүмгө башыңарды байлабашыңар керек. Бирок Бакыт уулунун ийимине колун койду. Анын жүзүндөгү коркуу жоголуп, ордуна тоодой бекемдик келген эле. Балам, мен сени 10 жыл күттүм. Сени дагы бир жолу жоготууга акым жок. Биз же чогуу кетебиз, же чогуу ушул жерде калабыз. Мен кыргыздын жигитимин, качканды билбейм. Сырттагы атышуулар күчөдү. Туннелдин ичи түтүнгө толду. Садыр эски пулеметун даярдап кире беришке багыттады. Анда эски күндөрдү эстейли, Бакыт, деп пикирди Садыр. Дала ошол учурда дубалдардын бири кулап, ичке куралчан адамдар кирип келе башташты. Алардын башында жүзү муздак, көздөрү жыландыкындай супсук, Карахандын оң колу аталган Тимур турган эле. Салам, Садыр аксакал. Сени тирүү деп ким ойлоптур? Бирок бүгүн сенин акыркы күнүң. Баланы бергиле, ошондо өлүмүңөр жеңил болот, деди Тимур шылдыңдаган үн менен. Бакыт колуна эски темирди алып алдыга чыкты. Айгүл баланы бекем кучактап дуба окуй баштады. Арсен болсо тапанчасын Тимурдун чекесине мээледи. Менин уулума жолуп көрчү, сени тозокко өзүм жеткирем, деди Арсен. Тар бөлмөнүн ичиндеги атмосфера жарылууга даяр турган бомбадай эле. Бир эле туура эмес кыймыл баарын жок кылышы мүмкүн болчу. Бирок наристе алан капсынан ойгонуп, үнү чыкпай жылмайып койду. Анын көздөрүндө кандайдыр бир тынчтык жана күч бар эле. Күтүлбөгөн жерден Садырдын колундагы пульту иштеп кетти. Бөлмөнүн полу ачылып, Бакыт, Айгүл жана Арсен төмөнкү жашыруун кабатка түшүп кетишти. Садыр жалгыз калып, Тимурга карап. Тазако кош келгиле, кани черлер, деп кыйкырып үйдү жардырып жиберди. Төмөндө караңгылыктын ичинде Бакыттын кулагына Садырдын акыркы сөздөрү гана жаңырып жатты. Ал биздин келечек 4 бөлүм, таулордун үшкүрүгө жана кандуу из. Жарылуунун үнү кулактарда туңгуукка кептеп, бүткүл алам бир саамга тактоп калгандай сезилди. Жер титиреп, үстүңкү кабаттан кулаган таштардын дүбүртү төмөнкү жашыруун жолдо жаңырып жатты. Түтүн менен шаң мурунду үйүп дем алууну кыйындатты.
Бакыт оор үшкірініп башын көтерді. Анын үстіне кулаган шаңдарды силкип таштап, биринчи кезекте жандагыларды издеди. Айгүл. Арсен. Тері сүңөрбү? Бакыттын үні карлыгып шыкты. Биз бул жерде биз, ата Арсендин алсыз үні угулду. Ал караңгыда апасы менен баланы өз денеси менен калкалап калыптыр. Айгүл колундагы наристени бекем кучактап, үнсүз ыйлап жаткан. Бала таң калышты уусу, алан ыйлаган жок. Ал чоң атасынын көзүнө тике карап, кандайдыр бир кереметті тынчтык менен дем алып жатты. Бакыт чөнтөгүнөн эски чырагын алып жарык кылды. Алардын алдында Садыр айткан кууш, мындуу өтмөк созулуп жаткан эле. Бул өтмөк асканын тереңине, таулордун жүрүгүнө алып баратчу. Садыр ал өзүн өлтүрдү деп шыбырады Айгүл, артын карап. Артындагы жол толугу менен таш менен бүтөлүп калган. Эми артка жол жок эле. Ал бизге мүмкүнчүлүк берди, деди Бакыт тиштерин кычыратып. Анын курмандыгы текке кетпеши керек. Арсен, тур, балам. Жаратыңды көрүйүн. Арсендин ийинен аккан кан тактыбой жатыптыр. Бакыт көйнөгүн айрып, уулунун жаратын бекем таңды. Арсендин өңү кубарып, көздөрү кирип кеткен, бирок ал өзүн бекем кармапту. Ата, о Бакыт жок. Тимур оңой менен өлбөйт. Ал ажалдын өзү. Эгер ал жарылуудан аман калса, биздин изи бизге дароо түшөт. Бул өтмөк кайда алып чыгат? Бул эски кенчилердин жолу. Ал бизди чоң алайдын Кырка таулорунун нары жагындагы Жыландуу көл деген жерге алып чыгышы керек. Ал жерде Садырдын ишенимдүү адамы Касым Мерген жашайт. Эгер ага жетсек, кутулуп кетишибиз мүмкүн, деди Бакыт. Алар алдыга жылда. Өтмөк ушунчалык кууш болгондуктан кээде капталдап басууга туура келди. Үстүнөн тамчылаган муздак суу алардын денесин титиретти. Арсен ар бир кадамында кыйналып дубалга таянып жатты. Бакыт уулунун бир колун ийинине асып, аны сүйүп бара жатты. Айгүл болсо баланы жонуна байлап, күйөөсүнүн артынан калбай келе жатты. Бир нече саатка созулган бул тозок жолунан кийин алдыдан таза абанын илеби сезилди. Алар өтмөктүн оозуна жетишкенде таң атып калган эле. Бирок аларда жылуу күн эмес, тоонун ызгаардуу шамалы жана калың кар тосуп алды. Бул бийик тоолуу аймак эле, бул жерде өлүм менен жашоонун ортосундагы чек өтө жуга. Кудай-ай, биз кайдабыз? Деди Айгүл айлананы карап. Алардын алдында чексиз созулган аппак кар жана бийик, сүрлүү аскалар гана көрүнөт. Биз азыр адам буту баспаган жердебиз, деди Бакыт, бирок Тимурдун тик учактары бар. Бизди ашык жерден оңой эле таап алышат. Бактардын арасы менен көктү колот менен жүрүшүбүз керек. Алар ылдый көздөй түшө башташты. Бирок көп өтпөй асмандан мотордун үнү угулду. Кара түстөгү тик учак таолорду айланып аларды издеп жүрдү. Жатып калгыла, деп кыйкырды Бакыт. Алар калың кардын ичине кирип, өздөрүн жашырышты. Тик учак алардын үстүнөн бир нече жолу өттү. Бакыттын жүрөгү токтоп кала жаздады. Эгер аларды байкашса, бул жерден эч жакка качып кутула алышмак эмес. Бирок Бактыга жараша, тик учак нары көздөй учуп кетти. Алар биздин тирүү экенибизди билишет, деди Арсен демигип. Ата, мени ушул жерге калтырып кеткиле. Мен силерди кармап жатам. Менин Айман алам менен апам өлбөшү керек. Айгүл уулунун жанына келип, анын бетинен өптү. Эч качан мындай дебе, балам. Сени 10 жыл күткөн энең сени эми таштап кетет деп ойлойсуңбу? Өлсөк бирге өлүбүз, калсак бирге калабыз. Бакыт уулун карап катаал үн менен. Арсен, сен мага ошол катта жазылган сырды айтып бер. Эмне үчүн алар бул баланы мынчалык издеп жатышат? Жөн эле менин каным дегеним үчүн эмес да, деп сурат. Арсен оор үшкүрүнүп чөнтөгүнөн кичинекей металлдан жасалган тумарды чыгарды. Ал аландын мойнунда иленип турган тумар эле. Бул жөнөкөй тумар эмес, ата. Бул Карахандын бүткүл дүйнө жүзүндөгү жашыруун эсептеринин
курал жарак сатуучу каналдарынын жана алардын жетекчилеринин тизмеси жазылган санариптик ачкыч. Зарина муну өлүм алдында мага берген. Ал топтун башчысынын кызы болчу. Ал атасынын кылмыштарынан тажап, баарын ачыкка чыгарууну каалаган. Эми бул ачкыч аланда Тимур бул ачкычты колго алса, ал дүйнөдөгү эң күчтүү жана коркунучтуу адамга айланат. Бакыт бул сөздөрдү укканда калдарундагы жоопкерчиликтин канчалык оор экенин сезди. Алардын колунда жөн эле бала эмес, дүйнөнүн тагдырын чече турган сыр жаткан эле. Демек, биз Касым Мергенге тезирээк жетишибиз керек, деди Бакыт. Алар жолун улантышты. Кечке маал алыстан бир чакан кепе көрүндү. Бул Касым Мергендин үйү эле. Бирок үйгө жакындаганда Бакыттын ички тууму дагы бир жолу коңгуроо какты. Үйдүн алдында эч кандай из жок, бирок терезеден алсыз гана жарык чыгып жатты. Бакыт үй бүлөсүн Бакыттын артына калтырып, өзү акырын үйгө жакындады. Эшикти ачканда ал көргөн көрүнүш аны дагы бир жолу селитип койду. Касым Мерген отургучка таңылып, оозу буулуп туруптур. Ал эми төрүндө ошол эле Тимур чай ичип, Бакытты күтүп отурган экен. Кел, Бакыт аке. Сени эртерээк келет го деп ойлогом, деди Тимур муздак жылмайып. Садырдын жарылуусу мени бир аз кечиктирди, бирок мен тоолорду сенден кем билбейм. Кана, менин ачкычымды алып келдиңби? Бакыт артын карады. Арсен менен Айгүл дагы Курчоого алынганын көрдү. Тимурдун адамдары аларды курал менен мээлеп турушту. Баланы бер, Бакыт, ошондо силерди өлтүрбөйм. Мен сөзүмө турам, деди Тимур ордунан туруп. Бирок ошол учурда эч ким күтпөгөн нерсе болду. Айгүлдүн кучагындагы наристе алан капсынан катуу кыйкырып жиберди. Анын үнү тоолордо жаңырып, асмандагы кар күркүсүн козгоп жибергендей болду. Жогору жактан зор көчкү кулап келе жатты. Баарыңар үйгө киргиле, деп кыйкырды Бакыт. Тимур коркуп кетип, сыртка чуркап чыкты. Ошол маалда зор кар көчкү Тимурду жана анын адамдарын басып калды. Бакыт болсо үй бүлөсүн үйгө киргизип, эшикти бекем жаап жетишти. Үй титиреп кардын астында калды, бирок аман калышты. Тынчтык орногондо Бакыт Касымды бошотту. Касым демин алып. Бакыт, бул бала жөнөкөй эмес. Ал таулордун эйсинин колдоосунда, деди шыбырап. Бирок алардын кубанышы көпкө созулган жок. Кардын астынан бирөө эшикти тырмалай баштады. Бул Тимур эле. Ал жарадар болсо да, колунда дагы эле ошол кандуу тапанчасы бар болчу. Бакыт басагодо дагы бир жолу катып калды. Бул анын акыркы кармашы болоорун ал сезип турду. 5 бөлүм. Муз астындагы кармаш жана кандуу керез. Кепенин ичиндеги тынчтык кулак тундурган оордук менен басып турду. Сырттагы миллиондогон тонна кар үйдү басып калгандыктан терезелерден эч кандай жар кирбей, аба азайып, өлүмдүн жыты сезиле баштады. Ошол тынчтыкты гана эшиктин артындагы тырмалаган, темирдин жыгачка тийген ачуу үнү бузуп жатты. Бул адамдын үнү эмес, жарадар болгон жырткычтын акыркы аракетиндей эле. Бакыт колуна Касым Мергендин эски, бирок курч балтасын алды. Анын колу титиреген жок. Ал өзүнүн өмүрүндө көптөгөн кыйынчылыктарды көргөн, бирок мындай бетме-бет келүүнү эч качан элестеткен эмес. Анын артында 10 жылдан кийин араң табылган уулу, небереси жана өмүрлүк жары турат. Аларды каргоо анын азыркы жалгыз максаты. Ата, артка чегин, Арсен дубалга таянып, араң ордунан турду. Анын ийининен аккан кан токтогон менен өңү куп-уу болуп алсырап калган эле. Бирок анын көздөрүндөгү от өчкөн жок. Тимур оңой менен өлбөйт. Ал атайын даярдыктан өткөн кан ичер. Аны менен мен гана сүйлөшө алам. Жок, балам, деди Бакыт катаал үн менен. Сен өзүңдү араң кармап турасың. Азыр мен бул үйдүн кожоюнумун. Касым, сен Айгүл менен баланы төркү бөлмөгө алып кир. Эгер бир нерсе болсо тигил жактагы жашыруун терезени билесиң го, ошол жерден казып чыкканга аракет кылгыла. Касым Мерген башын ийкеп Айгүлдү жетелеп кетти.
Айгүл кетип жатып бакытка бир гана жолу карат. Ал карашта мен сага ишенем жана сени күтөм деген терең маани жаткан эле. Дала ошол учурда эшик катуу соккудан калдырап ачылып кетти. Кардын арасынан Тимурдун канга боелгон, жарымы тоңуп калган карааны көрүндү. Анын бети кар көчкүдөн кийин таанылгыс болуп калыптыр, бир көзү шишип, экинчисинен болсо өч алуунун оту жанып турду. Анын оң колу сынып салбырап калган, бирок сол колунда дагы эле ошол кара тапанчасы бар эле. Бакыт. Тимурдун үнү кургак жерге төгүлгөн кумдай кышылдап чыкты. Сен мени табияттын күчү менен жеңем дейдиңби? Мен тозоктон келгенмин, тозокко гана кетем. Бирок силерди кошо алып кетем. Кана, баланы бер, ал силерге бакыт алып келбейт. Ал Карахандын каргышы. Сенин Караханың бүгүн ушул жерде, ушул кардын астында өлөт, Тимур. Деди Арсен алдыга чыгып. Сен издеген ачкыч менде эмес. Ал аланда да эмес. Зарина аны эбак эле коопсуз жерге жөнөткөн. Биз жөн гана жембиз. Сени бул жакка алып келүү үчүн жасалган жем. Тимур бир саамга тактоп калды. Анын көзүндө ишенбөөчүлүк жана коркуу пайда болду. Эмне дейдиң? Калп айтпа. Зарина мага ишенип тапшырган. Зарина сага эч качан ишенген эмес, деди Арсен ачуу жылмайып. Ал сенин топтун башчысына иштеп, аны сатып кетүүгө даяр экениңди билген. Ошол үчүн ал мага кат калтырган. Ачкыч бул баланын канында эмес, анын эс тутумунда. Зарина ага кичинекей кезинен бери бир эле бешик ырын ырдап келген. Ошол ырдын сөздөрүндө бүткүл шифр жашырылган. Ал эми ал ырды менден башка эч ким билбейт. Бул сөздөр Бакытты да таң калтырды. Демек анын уулу баарын алдын ала пландаган экен. Тимур жинди болгондой кыйкырып жиберди. Анда мен сени тирүү алып кетишим керек. Ал тапанчасын көтөрүүгө аракет кылды, бирок Бакыт андан тезире кыймылдады. Ал балтасын шилтеп, Тимурдун колундагы куралды учуруп кетти. Экөө карпа куруп кармаша кетишти. Бакыттын жашы өтүп калса да, тоо абасы жана оор эмгек аны темирдей катуу кылган эле. Ал Тимурду дубалга такап какуйлата баштады. Бирок Тимур айлакер эле. Ал чөнтөгүнөн кичинекей бычак чыгарып, Бакыттын капталына сайып жиберди. Ата! Деп кыйкырды Арсен. Бакыт ооруну сезбегендей, Тимурдун тамагынан карыштыра кармап, аны жерге жыкты. Алар кар астында, тар кепеде өлүм менен өмүр үчүн алышып жатышты. Ошол учурда кепенин шыбы чытырап, кардын салмагына чыдабай сынып кетти. Төбөдөн зор кар массасы кайрадан куюлуп кирди. Бул башаламандыкта Арсен атасына чуркап барып, аны кардын астынан сууруп чыкты. Тимур болсо кулаган устундардын жана кардын астында калып калды. Бул жолу анын кутулуп чыгышы мүмкүн эмес эле. Ата, жакшысызбы? Арсен Бакыттын жаратын басты. Эч нерсе эмес, балам бир аз чийилди, Бакыт демигип жатты. Касымдарды тап, биз бул жерден чыгышыбыз керек. Аба бүтүп баратат. Касым мерген төркү бөлмөдөн жол казып чыгууга жетишкен экен. Алар бири-бирин сүйүп, наристе аланды кармап, кардын астындагы кууш тешик аркылуу сыртка союлуп чыгышты. Сыртта түн ортосу эле. Айлана тыптынч, болгануу жылдыздар гана жаркырап, тоолордун бийик чокулары заңкайган күзөтчүдөй турат. Алар бир аз алыстап барып, кардын үстүнө отуруп калышты. Арсен баласын кучагына алып, асмандагы жылдыздарды карап, акырын ырдай баштады. Бул Заринанын бешик ыры эле. Ырдын обону ушунчалык муңдуу жана ошол эле учурда сыйкырдуу болгондуктан атүгүл ызгаардуу шамалда тактоп калгандай сезилди. Ата, деди Арсен ырды бүтүрүп. Эми биз кайда барабыз? Карахан баары бир бизди табат. Алардын тамыры терең. Бакыт ордунан туруп, алыстагы тоо кыркаларын көрсөттү. Биздин тоолордо эч ким таппаган жерлер көп. Бирок биз качпайбыз. Биз эми чабуулга өтөбүз. Сенин колуңда ачкыч бар, менин колумда бул жердин тарыхы жана досторум бар.
Садырдын өлімі үшін, Заринаның көз жашы үшін биз аларды тамырынан бери жулуп таштайбыз. Дала шол учурда алыстан тик учактын эмес, аттардын дүбүртү угулду. Карды жиреп кыргыздын улуттук кийимин кийген. Куралдуу 10 чакты атчан кишилер келе жатышты. Алардын башында Бакыттын эски таанышы, чек ара аймагынын кадырлуу адамы, Тоо бүркүтү аталган Чорахан турган эле. Бакыт, досум, биз кечиккен жокпузбу? Деп кыйкырды Чор аттан секирип түшүп. Сенин белги бергениңди көрүп дароо жолго чыктык. Бакыт жылмайды. Көрсө ал унаасындагы рация аркылуу Касымдын үйүнө жете электи эле жардам сурап билдирүү жөнөткөн экен. Баары эми башталууда, Чора, деди Бакыт. Алар аттарга минип, таулордун тереңине, эч бир картада жок жашыруун чепке карай жөнөштү. Бакыт ат үстүндө бара жатып, алдыда бараткан уулун жана небересин карап, ичинен: мен сени таап, сени сактап калдым. Эми сенин келечегиң үчүн бүт дүйнөгө каршы турууга даярмын деп ант берди. Бирок алар кетип жатканда, кардын астында калган кепенин жанында бир телефондун экраны жанып, ага билдирүү келди. Агент 01 жоголду. Тазалоо операциясын баштагыла. Объект бала. Бул оюндун али аягы эмес Карахандын ЧНГК жоюну азыр гана ойгонгон болчу 6 бөлүм. Тоо бүркүтүнүн уясы, жана өткөн күндүн көлүгөсү. Аттардын туягынан чачыраган кар күмүш сымал жаркырап, тоо арасындагы куш капчыгай менен үйдү көздөй созулуп жатты. Түн ортосу ооп калганына карабай, Чорахандын жигиттери сергек, куралдарын бекем кармап, айлананы көзөмөлдөп баратышты. Бакыт ат үстүндө чарчаганын билгизбей, алдыда бараткан Арсендин аркасын карап келе жатты. Анын ичинде бир чети кубаныч, бир чети коркунуч бар эле. 10 жылдык сагыныч бир түндүн ичинде кандуу салгылашуу менен каштолуп жатканы тагдырдын тамашасыбы, же сыноосубу? Алар Ак мөңгү деп аталган деңиз деңгээлинин 3000 метр бийиктиктеги жашыруун чепке жетишти. Бул чеп илгерки Жибек жолунун убагында салынган, эски таш каргондун негизинде курулуп, азыркы заманбап технологиялар менен жабдылган эле. Чорахан бул жерди көп жылдан бери өзүнүн ишенимдүү адамдары менен каргоп, сырткы дүйнөдөн обочолонуп жашап келген. Шүкүлүү, туугандар. Бул жерде силерге эч ким тие албайт, деди Чорахан аттан секирип түшүп. Айгүл баланы кучактап, жылуу бөлмөгө кирди. Касым мерген анын артынан кирип, от жагып казанга эт салды. Арсен болсо атасы жана Чора менен бирге карта чийилген чоң үстөлдүн жанына отурду. Анын жарааты кайрадан таңылды, бирок анын жүзүндөгү чарчоо жана ички тынчсыздануу байкалып турду. Эми айтчы, балам, деди Бакыт уулунун көзүнө тике карап. Ошол 10 жыл ичинде эмне болду? Сени чет өлкөдө окуйт деп ойлосук, сен Карахандын ортосунда жүрүптүрсүң. Арсен терең үшкүрүнүп окуясын баштады. Ата, мен окууга кеткенде баары жакшы болчу. Бирок мени атайын кызматтар таап, менин согуштук жөндөмүмдү байкап, жашыруун агент катары даярдашты. Менин максатым Карахандын ичине кирип, алардын кылмыштарын ачуу эле. Мен ал жерде Заринаны жолуктургам. Ал топтун башчысынын Улуу хан аталган адамдын кызы эле. Биз бири-бирибизди сүйүп калдык. Ал мага баарын айтып берди. Анын атасы дүйнө жүзүндөгү саясатчыларды, курал сатуучуларды жана ири банктарды көзөмөлдөйт экен. Биз качууга аракет кылдык, бирок Тимур бизди тапты. Зарина мени жана Аланды куткаруу үчүн өзүн курмандыкка чалды. Арсендин үнү титиреп кетти. Бакыт уулунун колун бекем кысты. Демек Тимур жөн эле жалданма киши эмес, ал Улуу хандын оң колу экен да. Ооба, деди Арсен башын ийкеп. Бирок эң коркунучтуусу Карахандын ичинде тазалоочулар деген топ бар. Алар эч кандай сезими жок, заманбап куралдар менен жабдылган робот сымал адамдар. Алар азыр биздин артыбыздан келе жатышат. Тимур өлсө да алар тактошпойт.
Чора хан картаны көрсөтүп, биздин чеп бекем, бирок алардын драндыруу жана тик учактары бар. Бизге ачык салгылашууга чыгуу пайдасыз. Бакыт, сен айткан бешик арынын сыры эмнеде? Деп сурат. Арсен аланда алып келүүсүн суранда. Наристине ортого жаткырып, Арсен акырын ырдай баштат. Ардын сөздөрүндө үч чокунун ортосунда, көк көлдүн түбүндө атаңдын мурасы жатат деген саптар бар эле. Бул координаталар. Деп кыйкырды Бакыт. Үч чоку бул биздин айылдын артындагы сары төр тоосу. Көк көл болсо ошол жердеги кичинекей мөңгү көлү. Демек Зарина ачкычты ошол жерге жашырган. Дала ошол учурда чептин сыртында коңгуроо кагылды. Бүркүт, коноктор келди. Деп кыйкырды күзөтчү. Алар сыртка чуркап чыгышты. Асманда ондогон кичинекей, жарык берген дрондор пайда болуптур. Алар чептин үстүндө айланып бардык жерди сканерлеп жатышты. Бул тазалоочулардын чалгындоосу эле. Баарыңар жашыңгыла, деп буйрук берди Чора. Бирок кеч болуп калган эле. Биринчи ракета чептин дарбазасына тийип, зор жарылуу болду. Караңгылыкты оттун жарыгы каптап, атышуу башталды. Чептин дубалдарына заманбап темир кийим кийген, бет капчан адамдар секирип түшө башташты. Алардын кыймылы ушунчалык тез болгондуктан Чоранын жигиттери араң жооп кайтарып жатышты. Ата апамды жана аланды алгыла да, жашыруун жол менен көк көлгө кеткиле. Мен аларды бул жерден кармап турам. Деди Арсен колуна 2 автомат алып. Жок, деди Бакыт балтасын бекем кармап. Мен сени дагы бир жолу таштабайм. Чора, сен менин аялымды жана неберемди алып кет. Сен бул таулорду менден кем билбейсиң. Биз болсо бул жерде тозакка айлантабыз. Чора каршы болгусу келди, бирок Бакыттын көзүндөгү чечкиндүүлүктү көрүп, Айгүлдү жетелеп жашыруун өтмөккө кирип кетти. Бакыт менен Арсен чептин ортосунда калышты. Алардын алдында тазалоочулардын башчысы, үнү темирдей каңгыраган, бою 2 метрге жакын адам бар. Ал өзүнүн бет кабын чечкенде Арсендин оозу ачылып калды. Бул мүмкүн эмес, деп шыбырады Арсен. Бул Тимур эмес эле. Бул Арсендин 10 жыл мурда чет өлкөдө чугуу иштеген, өлдүгө эсептелген досу жана насаатчысы Руслан болчу. Салам, Арсен, сени кайра көрүн деп ойлогон эмесмин, деди Руслан муздак жылмайып. Мага ачкычты бер, ошондо атаң экөөңөр аман каласыңар. Болбосо мен бул тоолорду силердин каныңар менен боёйм. Бакыт уулуна карады. Бул ким, Арсен? Бул Карахандын чыныгы тазалоочусу, ата. Ал сезимди билбейт. Бакыт алдыга бир кадам таштады. Сезимди билбесең, анда кыргыздын намысын сезип көр. Деп кыйкырып, балтасын Русланга карай шилтеди. Салгылашуу кайрадан башталды. Октор жаап, оттор тутанып жатты. Бирок көк көлдүн жанында Айгүлдү дагы бир күтүлбөгөн окуя күтүп турган эле. Аларды тосуп алууга Чоранын адамдары эмес, улуу хандын өзү тик учак менен келип калган болчу. Бакыт менен Арсен бул тууралуу билишкен эмес. Алар азыр өлүм менен өмүр үчүн Руслан менен алышып жатышты. 7 бөлүм, от менен муздун салгылашуусу, көк көлдүн азабы. Ак мөңгү чебинин ичи тозоктун өзүнө айланды. Төбөдөн жааган ракеталар таш дубалдарды талкалап, абаны күйгөн дарынын жана чаңдын ачуу жыты каптады. Бакыт балтасын бекем мыктап, Русландын муздак көздөрүнө тике карады. Анын жанында Арсен 2 колуна автомат алып, өзүнүн мурунку насаатчысына каршы турат. Бул жөн эле салгылашуу эмес, бул ишени менен чыккынчылыктын, эски мектеп менен заманбап технологиянын кагылышуусу эле. Руслан, сен мени өлдү деп ойлогонсуң, деди Арсен тиштерин кычыратып. Бирок мен тирүү калдым. Заринанын өлүмү үчүн сен жооп бересиң. Руслан шылдыңдагандай күлүп койду. Анын үстүндөгү титандык соот акторду өткөрбөй тургандай бекем көрүнөт. Зарина өзү тандаган жолду, Арсен, ал улуу хандын кызы болуп тууп, бизге каршы чыкканы, анын эң чоң катасы болчу. Эми ал катаны сен кайталап жатасың. Кана,
Кария, балтаңды ташта да тизелеп отур. Балким, сени тирүү калтыраармын, деди Руслан Бакытка карап. Бирок Бакыт тизелегенден ордуна алдыга бир кадам таштады. Анын жүзүндө коркуунун изи да жок эле. Биздин таулордо карылар тизелебейт. Руслан, биздин таулордо карылар аскадай бекем турушат. Сен темир кийип алсаң эле өзүңдү кудай сезип жатасыңбы? Темирди от эритет, ал эми адамдын намысын эч нерсе эрите албайт. Дал ошол учурда Русландын тазалоочулары чабуулга өтүштү. Арсен автоматтан ок жаадырып, алардын бир нечесин жерге кулатты. Бакыт болсо чептин ичиндеги жашыруун механизмдерди жакшы билгендиктен дубалдагы эски рычагды тартып жиберди. Чептин шыбынан зор темир торлор түшүп, бир нече душманды басып алды. Салгылашуу кызда. Бакыт өзүнүн жашына карабай, жолборстой шамдагай кыймылдап жатты. Ал Русланга жакындап келип, балтасын анын соутунун бириккен жерине мууна шилтеди. Темир менен болоттун кагылышуусунан учкундар шачырат. Руслан бир аз теңселип кетти, бирок дароо жооп кайтарып, Бакытты көкүрөккө тээп жиберди. Бакыт дубалга барып тийди, бирок дароо кайра турду. Ошол эле учурда бир нече чакырым алыстыктагы Көк көл Мөңгү көлүнүн жээгинде таптакыр башкача, бирок андан да коркунучтуу окуя өнүгүп жаткан. Чора хан Айгүлдү жана Наристи Аланды көлдүн жээгине алып келген. Айлана таптыныч болгону муздун кычыраганы гана угулат. Бирок капсынан асмандан үнсүз учуп келген кара түстөгү стелс тик учагы пайда болду. Андан ак костюм кийген, чачы апак болсо да, турпатынан зор күч жана бийлик сезилген кария түштү. Бул улуу хан эле. Анын артында ондогон куралчан күзөтчүлөр тизилип турушту. Чора хан куралын суурду, бирок күзөтчүлөрдүн бири анын колуна лазерди курал менен ок чыгарып, куралын учуруп кетти. Жайына тур, бүркүт, деди улуу хан үнүн көтөрбөй. Мен бул жерге согушканы келген жокмун. Мен неберемди алып кеткени келдим. Айгүл баланы бекем кучактап көлдүн жээгиндеги жарга такалды. Анын көзүндө коркуу эмес, жек көрүү бар эле. Сен менин келинимди өлтүрдүң, деп кыйкырды Айгүл. Сен өз кызыңды аябаган адамсың. Сагаланды бербейм. Улуу хан жылмайды, бирок бул жылмаюу өлүмдөн да муздак эле. Зарина мени түшүнгөн жок. Ал дүйнөнү өзгөртүүнү каалаган, бирок дүйнөнү тартип гана сактап калат. Алан менин каным. Ал менин мураскерим болот. Кана, келин, баланы бер. Болбосо сенин күйөөң менен уулуң азыр ак мөңгүдө күлгө айланышат. Улуу хан колундагы планшетти көрсөттү. Анда чептин ичиндеги салгылашуу түз эфирде көрсөтүлүп жаткан. Бакыт менен Арсен Курчоодо калышканын, Руслан аларды өлтүрүүгө даярданып жатканын көргөн Айгүлдүн жүрөгү тилинип кетти. Макул, деди Айгүл үнү титиреп. Бирок бир шартым бар. Кандай шарт? Деп сурады улуу хан таң кала. Бешикарын аягына чейин угушуңге. Зарина мага айткан, бул ырда Аландын жанында гана ырдаса болот деп. Улуу хан небересине болгон кызыгуусунан улам макул болду. Айгүл акырын ырдай баштады. Бирок бул жолу ырдын сөздөрү өзгөргөн эле. Бул ыр эмес, бул жашыруун коддордун жыйынтысы болчу. Айгүл ырдап жатканда Аландын колундагы тумар жаркырап жанып кетти. Капсынан Көк көлдүн түбүнөн зор титирөө башталды. Мөңгүлөр жарылып, көлдүн ортосунан эбегейсиз чоң темир антенналар көтөрүлө баштады. Бул Карахандын бүткүл дүйнөлүк спутниктик системасын башкарган барбордук сервердин антенналары эле. Зарина ачкычты ушул жерге өз атасынын көз алдына жашырган экен. Эмне кылып жатасың? Деп кыйкырды улуу хан. Мен сенин империяңды жок кылып жатам, деди Айгүл катуу өн менен. Дал ошол учурда ак мөңгүдө Руслан Бакыттын тамагына бычак такап жаткан. Бирок спутниктик системанын өчүшү менен Русландын сооту жана заманбап куралдары иштебей калды.
Алардын баары санариптик башкарууда болчу. Эмне болду? Руслан таңкала өзүнүн колун карат. Сооттун муундары катып, ал казголо албай калды. Арсен бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарган жок. Ал Русландын бет кабын жулуп алып, аны бир сокку менен жерге жыкты. Бул Зарина үчүн. Арсен Русланды биротоло зыянсыздандырды. Бакыт ордунан туруп демин алды. Айгүл. Ал жасады. Деди Бакыт жылмайып. Бирок алардын кубанычына эрте эле. Көк көлдө Улуу хан ачууланып күзөтчүлөрүнө баарын өлтүргүлө деп буйрук берди. Күзөтчүлөр Айгүлгө карай ок чыгарганы жатканда, көлдүн аркы үйүзүнөн миңдеген аттардын дүбүртү угулду. Бул Чора хандын чакыруусу менен келген бүткүл кыргыз жеринин жүрөк жигиттери эле. Алар уран деп кыйкырып, Улуу хандын тик учагын курчоого алышты. Улуу хан өзүнүн жеңилгенин түшүндү. Анын бүткүл санариптик империясы бир заматта кыйрап, ал эми Тоо элинин алдында ал алсыз карияга айланды. Бирок эң негизги сырдагы эле ачыла элек болчу. Алан капсынан Айгүлдүн кучагынан жерге түшүп, көлдүн үстүндөгү муз менен басып кетти. Ал баскан жерде муз эрип, анын астынан Заринанын элеси, голограммасы пайда болду. Апа, деп шыбырады Арсен, ал дагы бул жерге атасы менен жетип келген эле. Голограммадагы Зарина жылмайып карап турду. Арсен, Бакыт ата, Айгүл апа. Рахмат силерге. Империя кулады, бирок чыныгы байлык бул ачыкч эмес. Чыныгы байлык бул үй бүлө. Аландын ичинде менин гана эмес, силердин да каныңар бар. Аны сактагыла. Голограмма өчүп, көк көлдүн үстүнө тынчтык орноду. Күн уясынан чыгып, таулордун чокуларын алтын түскө боёу. Бакыт басагода катып калгандан бери алгачкы жолу терең дем алды. Ал аялын кучактап, уулунун ийинине колун койду. Алардын ортосунда кичинекей алан күлүп жатты. Бирок алыста, чет өлкөлүк бир чалгындоо кызматынын штабында бир экранда кызыл жарык күйдү. Рахан жок кылынды. Жаңы долбоорду, алтын ордону баштагыла. Объект Аландын каны. Бакыт муну сезгендей тоолорду карап. Биз даярбыз деп койду. 8 бөлүм. Алтын ордонун көлүгөсү жана кандын чакырыгы. Көк көлдөгү кандуу салгылашуудан бери 3 ай өттү. Таулорго калың кар түшүп, табият өзүнүн ак кебинин жамынып, тынчтыкка баткандай сезилген. Бирок Бакыт үчүн бул тынчтык бароон алдындагы бейпелдик экени белгилүү эле. Ал күн сайын таң эрте туруп, кароосундагы карды күрүп жатып, алыстагы тоо кыркаларын көпкө тектеп калчу. Анын көздөрүндө карлыктын чарчоосу эмес, жолборстун сактыгы бар эле. Арсен болсо бул убакыт ичинде Чора хандын жардамы менен АКМөнгө чебин заманбап коргонуу системасы менен кайрадан жабдыды. Бирок анын жүрөгүндөгү жара, Заринанын элеси эч качан бүтүлбөй тургандай сезилчү. Ал уулуу аланды кучактап отуруп, анын көздөрүнөн энесинин тирүү калган учкундарын издечү. Наристе алан болсо таң калыштуу тездик менен өсүп жатты. Анын кыймыл аракети кээде чаңдырдыкундай улуттуу караганы баарын таң калтырчу. Бир күнү кечинде Бакыттын эски үйүнүн босогосунда дагы бир жолу бейтааныш бирөө пайда болду. Бул жолу ал куралчан эмес, колунда байыркы Булгарга оролгон китепчеси бар, жүзүкүн желесине күйгөн кария эле. Салам алейкум, Бакыт, деди кария үнү карлыгып. Сени Тоо арстаны деп бекеринен айтышпаптыр. Сенин басогоңо келүү ажалдын оозуна баргандай эле кебекен. Бакыт колундагы бычагын жанына коюп, мейманды төрүнө чакырды. Алейкум салам. Ким экениңди билбейм, бирок сөзүңдөн сырчык турат. Төрлөт, деди Бакыт. Кария өзүн Сапар Аксакал деп тааныштырды. Ал кыргыздын байыркы тарыхын жана уруулардын жашыруун келишимдерин изилдеген санжырач экен. Бакыт, сен Караханды жок кылдым деп ойлойсуң. Бирок Карахан бул жөн гана Алтын Ордонун бир бутагы болчу. Алтын Ордо бул дүйнөнү көшүгө артынан башкарган, тамыры 1000 жылдыкка кеткен кубаттуу уун. Алардын максаты байлык эмес.
Алардын максаты түбөлүк кандын сырын табуу. Арсен бөлмөгө кирип сөзгө аралашты. Түбөлүк кан. Бул эмне деген жомок. Сапар аксакал китепчесин ачып, эски чиймелерди көрсөттү. Бул жомок эмес, балам. Сенин неберең Аландын канында Заринанын генетикалык изилдөөлөр менен кыргыздын тоолуу кан тамыры кошулган. Зарина өз атасынын кылмыштарын токтотуу үчүн эмес, адамзаттын жаңа деңгээлин түзүү үчүн иштеген. Аландын канындагы клеткалар кадимки адамдыкынан 10 эсе тез жаңыланат. Ал оорубаган жана картабай турган биринчи адам болушу мүмкүн. Алтын Ордо аны өзүнүн жаңы кудайы катары көргүсү келет. Бул сөздөрдү укканда Бактын жүрөгү муздап кетти. Демек анын небереси жөн гана мураскер эмес, ал дүйнөлүк масштабдагы лабораториялык объект катары каралып жаткан экен. Алар качан келишет? Деп сурады Арсен куралын октоп. Алар эбак эле ушул жерде, деди Сапар аксакал терезени көрсөтүп. Дала ошол учурда айылдын үстүндө эч кандай үнү жок, көлөгө сымал учуп жүргөн кара дрондор пайда болду. Бирок бул жолу алар ракета аткан жок. Алар айылдын үстүнө көк түстөгү газ чачып жатышты. Тез маскаларды кийгиле. Бул уйкудагы ажал. Деп пикирди Арсен. Бак дароо Айгүл менен Аланды жашыруун төлөөгө алып кирди.